Сагынбековна, азыркы күндүн ушу жетекчисимин ушу санаторийде. Чоң рахмат. Мен бул санаторийде 12-жылдан бери эле иштеп келатам. 2012-жылдан бери башында зам директор болуп келгем. Андан кийин ошо конкурсный основада өтүп, 13-жылы ушул жерге директор болуп шайлангам. 17-жылга чейин Мирбек Аскерович Асанакунов жаңы председатель келгенге чейин биз бүт санаторийлер, здравницалар тынч эле жашынакай бир өзүбүздүн убузда эле иштеп келатканбыз, кызматтанып. Андан кийин ошол жаңы председатель келгенден баштап эле куугунтуктар башталды. Ошо мен ойлойм, ошо жалаң федерациянын мүлкүнө, ошо профсоюздун мүлкүнө эле көз салып, ошол себеби ошол эле нерсе болуп калды да. Бизди куугунтаган себеби бизде здравницалардын ошол жетекчилери көп нерсеге макул болбой, мына менин эле ошо эмемде жеке менин примерим алганда эле, мен ошо санаторийди искусственное банкротствого алып келесиң деп, и так эле өзү ели дышащий санаторийди. Бул эми өзүңүздөр билесиздер, союз. Кечиресиз, ушундай искусственный банкротствого ким айтты эле? Асанакунов Мирбек Аскерович. Жаңы шайланып келгенде федерациянын, профсоюздардын федерациянын жетекчиси. Сизге ушундай сунуш берди беле? Ошондой сунуш берип, ошол жерден сага дагы бир 3-чү частьтен чыгарып берем деп көп сунуштар болуп, андан кийин мен ошо канча макул болбогондугуман мындай немеге шакка барбаган. Сизди жумуштан алат, Мени заказной комиссия менен жумуштан алат. Ошо 2 жыл ошо мен соттошуп жүрдүм. Биринчи инстанциядан баштап ошо 2 жыл ошо келбей көп дагы тоскоолдуктар кылып, анын жубайы дагы Молдобекова, билесиздер, Гүлкан Сакеновна деген, бул социалдык комитеттин төрайымы. Депутат, действующий. Депутат действующий. Ал дагы көп ошо сотторго дагы көп басымдыктар жазап, ошо 2 жылга созулуп кетти. Менин дагы ошо өзүмдүн по восстановлению тиги на прежнюю должность деп. Андан тышкары булар тиги Мирбек Аскерович өзүнүн подписи менен, за своей подписью, эч кандай бир коллегиянын чечими менен эмес, же советтин чечими эмес, же болбосо биз деген подотчетный начальнику управления, то есть өзүбүздүн управление бар, Кыргызкорот, ага карабастан өзүнүн под личной подписью генеральный прокуратураларга, ГСБК, кайсы гана службага ошо барган жокмун. 2 жыл абдан мени ар кайсы службага жеди, ичти, 3 миллион, 5 миллион деп жерлерди сатты деп, мен ушундай бир каралап атчак, каралап жаман ситуация болуп, ушу азыркы кезде даже ушу службанын баары тең дагы эле токтото элек анысын. Азыркы ушу кезде ушу болгон правоохранительный службалар, ушу өзүнө ушу компетентный службанын баары тең уже тажап өтүштү биздин кагаздардан. Алардан дагы эч кандай тыянак чыккан жок, никакие факты не подтвердились. И ушу аягын точка ушу счетный палата текшерип, канча деген независимый аудиттерге ушу кичинекей санаторийге 500 миңден төлөп берип атты, жалаң мага уголовное дело ачам деп. Анан ушу счетный палата аягында кандайдыр бир ушу финансовая полиция назначить этип, ушу счетный палатада аягында точка коюлду. Эчтеке факттары подтверждаться эткен жок. Бир эмес 3 жолу генеральный прокуратурага барып, ГСБптан отказной материал алдык за Кечиресиз, сиз бардык соттук инстанцияларды утуп бияка иштеп атканыңызга канча убакыт болду? Мен ошо 16 октябрда жогорку соттун чечими менен, ошо 16 октябрда ошонун решениясы менен 22 ноябрда гана приказымды чыгарышты. Бир ай боло элек турбайбы? Боло элек келгениме. Ошо аны дагы ошо көпкө чоюп, көпкө түшүнүктүү. Кечиресиз, ушул Мирбек Асанакунов боюнча кылмыш иштер козголгон деген чынбы? Кылмыш иш Мирбек Аскерович боюнча бир эмес, далай жолу менин өзүмдүн заявлениям боюнча дагы кылмыш иш козголгон, подделка документ боюнча. Бул жерде подделка документ эле эмес, бул жерден дагы Токтоп кетсеңиз, ал эмне именно подделка болгон? Трудовой книжкасын, бул киши трудовой книжкасына мен профсоюзный эмеде
профсоюзда иштегем дейт. Профсоюзда иштегем дейт да. Себеби биздин уставда кандидат болуш үчүн, төрага болуш үчүн минимум 5 жыл стаж керек. Анын баары иликтенип, Ал иштеген эмес 5 жыл, Канча иштеди? Ал айткан бир да күн иштеген эмес профсоюзный организацияда. Ал айткан, ал алып келген справкалары ошо строительный компаниядан ал убакта даже не зарегистрированный болгон. Ошондуктан ошо биз тиги финансовый полициядан ошо следователем ошонун баары иликтенип, баары такталып, подделка документасы. Но дагы эле болсо баягы өзүнүн жубайына абдан бир чоң жубайы, чоң бир басымдыктар жасап, финансовый полицияга ошол жерден за сроком истечения деп ушундай бир чыгарып беришти да, постановлениянын баары. Ишти кылмыш ишин жаап койгон турбай, убактысы өтүп кетти деп, жоопкерчиликке тартылбай калды. А жанагы дагы бир диплому дагы поддельный жасап алыптыр деген, ал боюнча дагы бул чындыкпы? Бул өзүнүн экинчи диплому боюнча өзүңөр билесиңер, 2,5 жыл окулат на базе первого диплома деп. Первый дипломун эми математикадан мугалим экен, анысын эч ким текшерип деле эме эткен жок. Экинчи диплому боюнча жанагы юридический факультетти бүткөн экен 2,5 жылдык. Бирок ушул кезге чейин мынакей бир эмес 2 жолу уже следователь менен выноситься этилген, что подтверждение жок бул кишинин окуганын, Асан Акуновдун. Анын ордуна анын дипломунун номеринде Асан Кулова деген чыгып атат. Вообще и пол номер менен, дипломдун номери менен текшерсе, кыз киши чыгып атат, Кыз киши чыгып атат. Түшүнүктүү. Каяктан алыптыр бул дипломду? Каяктан? Ошо биздин эле жанагы юридический эмеден, Юракадемиядан окуптур. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Ушул сиздин санаториябызга токтолуп кетсек, бактарды кыйып кетиптир. Бул жерде көп орундук санаторий болчу, азыр бир аз эле орун иштеп атат деген чынбы ошол? Бул мындай, ошо мен баягы макул болбогондуктан булар өз кишинин алып келген аракетин кылып, ошо мен кеткенден кийин өз кишини алып келишкен. Тактап айтсаңыз, ким келди эле? Кучуков Самарбек Айдарканович деген иштеди. Ошондо ал Кучуков деген адам канча иштеди бул жерде? 2 жылга жакын иштеп калды. 2 жылга жакын иштеп калды. Рахмат. Ушул жерде ал келип, эми биз азыр бул 22-синен бери, приказ чыккандан бери ушу даже прием передачада кыла албай атабыз. Себеби деген бул санаторийди менин жеке оюмча бул кагаздарды көрүп отурам. Бул жерге бир өзүнчө бир аудит чыгарып, аудит менен изилдебесе болбойт. Себеби деген бул жерде көп ФРПден да акча көп түшкөн экен. Мен мисалы 6 жыл иштеп дагы мынча акча бизге которулган эмес. ФРПден да миллион деген акчалар которулган экен. Балким отмывание болгондур, Мен ошо мүмкүн турам, мүмкүн ошо отмывание болгон. Бул жерде мен ойлойм, не только ошо Мирбек Аскерчидің дагы ушул жерде колу бар. Бул жерде Омуралиев деп ошол убакта начальник управления Кыргыз курорт болуп иштеп турду. Ушул жерде жакын жерде Заречныйда өзүнүн дачасы бар. Ошол адамдарды дагы шектенип турам да, ушул жерде ушу бир какой-то отмывание болгон депчи. Туура, себеби бир жетекчи кетип, экинчи жетекчи келгенде толугу менен акт приемка, передача болуш керек да. Туура. Ошону жасап атасыз да азыркы күндөрү, туурабы? Ооба. Ошонун негизинде ушунун баары калпып чыгып атат да. Ооба. Бизде эми азыр акт приемкада 27 ноябрга чейин болчу акт приемка. Негизи эле ушу бир жума жетчи акт приемка кылганга. Бирок ошол комиссионно ошо акт приемкада көп нерсе жетишпей атат, основной средстволорданчы. Мисалы үчүн эми мындай жөнөкөй эле сөз менен айтканда, бул жерде бактар эми билесиздер канчанчы жылкы бактар. Биздин ата-энелерибиз качанкы кездеги бул санаторий. Ошол бактардан эле азыр бир 300-400 миңге чейин бакыбыз жетпей атат. 400 тысяч где-то вот ошо баарын кыйып кетишкен. Жалаң Сасна, Карагач, Елдердин баарын кыйып кетишкен. Аны кыйып атканда бизде эми өзүбүздүн сүрөттөр да бар, бу жерде сотрудниктер дагы тартып алган
экен, ал сүрөттөр менен баарын тең биз баягы следствияга дагы жардам беребиз. Өзүбүздүн колубуздан кандай материалыбыз болсо ошонун баарын тең материалдарында көрүп чыктым. Разрешение на жана сухостойлорго бир 40ка жакын эле эме бар, уруксат бар экен. Уруксат бар экен. Аны карап чыктым, жетишкеним ошол эле болду азырынча. Анан ушу основной средстволордун илгерки тетиги союз убагында емкосттар бар эле, бензин, мазут, андан кийин газовый ушу эмелер бар эле, емкосттар жердин алдында казылып турган. Канча деген ушу союздан бери директорлор иштеп келип ошонун бирөөнүсүн да тийбеген. Именно ушу Кучаковдун абагында ошонун баары тең жерден казылып, ошонун баары тең сатылып кеткен экен. Урдалып тонолуп кеткен экен да, Аны эми бул мен ойлойм, мындай если көрүп зданияларды баарын карап чыксак, ошондо да бир өзүңүздөр жакшы болот эле, жакшы болот эле. Бул сиздин сурооңузга жана банкротство боюнча бул искусственно муну деген оп-оңой эле, мондай эле топорный работа эле кылып келатышат. Бизде деген 4 корпус функционировать этчү, 120 кишиге чейин биз оздоравливать этип кабыл алчубуз убагында. Мынакей канча азыр канча окап? Азыр мынакей толугу менен 40 киши кабыл албайбыз. Мына себеби деген 7 корпус иштеп турган стандартный номерной фонд деген обязательно существовать этет. Стандартный, улучшенный, а также люксовые номера деп муну эми өздөрү федерациядан, управлениядан бизге баарын тең Түшүнүктүү. Демек, бул жакты искусственный банкротствого толугу менен алып келип туруп сатып жеке менчикке чыгарып кетейин деп аткан турбайбы? Туура. Кечиресиз, бул жак канча гектар өзү? Бул жер эми жерине абдан кызыккан кишилер бар, көп. Келген кишинин баары эле ошо көз салып калышат ошо жерине. Бул анча зданияларында эмес, 26 гектар жери бар. Ошондуктан эми биздин зданиялар көп деле мындай баа эмес, биякта жер баалуу турбайбы? Жер баалуу. Ошондуктан мынакей түп-түз жана мен айткандай мына биздин 4 корпус Миң деген бактар бар экен жанагындай. Миң деген бактар бар, 2000ге жакын багыбыз бар. Ошол именно корпустарды эмне үчүн ошо спальный корпустарды азайткан? Себеби мынакей аягында алардын баары каралбаса, азыр могу суук мезгилде отоплениянын баарын тең кезип кетишкен, бүт баарын. Ошонун баарын эми азыр искусственный банкротство деген ушул эле болуп атат да. Мына 40 месталык болсо, 26 гектары бар болсо, бүт Кыргызстанда единственный ушундай уникальный бир жакшы жүрөккө. Түшүнүктүү. Бул кайсы айыл өкмөткө карайт ошондо? Биз Таш ТВ айыл өкмөтүнө карайбыз. Воронцовкага, Воронцовкага. Шаарга жапжакын эле турбайбы? 24 километр шаардан. Так, бул жерде эмне болуп атат ошондо? Административный корпус деп, мынакей миллионго сом көтөрүлгөн корпус. Мынакей бул жакта эшикте салынганы менен көрүп атасыздар. Булар даже бүтпөй эле. Мынакей бүтпөй. Жагада кирсеңиз көрүнгүлүү болот. Ушуяга биз 300 миңге отоплениясы менен кошуп, ушул полный корпусту подвалды бүтүрмөкчүбүз. Эми мен чакырып аткан аудитим чакырам деп анан укук органдарга дагы өзүм кайрылам деген себеби да ушул болуп атат да. Ушун менин сметам, мурунку биз жасаган смета, менден мурунку чыккан директордун сметаларына бул Түшүнүктүү. Демек, отопление ушул жерде болмок, туурабы? Болмок, отопление жасалган. 1 миллион сомго бирдеме жасаса болмок да. Арзан кытайский эшиктер турат, көрүнүп турбайбы, эң арзан баары турат. Анан минтип сыртынан ошол эшикти салып. А казыр ушул сиз аудит өткөрөм деп жүрөсүз, сизге кандайдыр бир буттоосуулар болгон жокпу Асан Акунов тараптан? Эми болуп атат, буттоосууларды булар напрямую өзү эмес, начальник Кыргыз курортко ушу эмелер берип атат. Задание берип атат. Заданиялар берилип атат. Тезирээк прием передача кылгыла, бүтүргүлө деп. Тынчыткыла, биягын тынчыткыла. Чоң рахмат. Анан бул жерде ошо шектенгеним ушул, эми шектенбеске эме жок болуп атат. Кагаздары да көп нерсе, көп продукты питания абдан көп коромдуу болуптур. Бизде эми количество людей менен эле оңой эле саналып калат бир көзүнөн. Түшүнүктүү. Башка көйгөйлөрдү барып көрүп келели? Ооба, Мынакей бул ошол чоң корпус экен. Жалаң ушул эле корпус калыптыр. Миллион сом бөлүнүп, бирок эч бир ремонт болбоптур да. Мына стеналар монтип, саланчак каптаптыр. Мынакей бул номерлер экен. Мынакей номерлердин кебетеси ушул. Суук. Мынакей башка номерлерге дагы келип атабыз. Ушулар
вип палаталар деп аталат экен. Карабайсызбы? Бала акыбалы кандай? Рая 15-й, 18-й. Вот эти палаты, вот салончиком накрытые, да? Вот две палаты у нас связывающие друг с другом. Кечиресиз, сиз бияқта ким болуп иштейсиз? Мен берде медрегистратор болуп иштейм да. Это администратор санаторийде Аты иштейт. жөнүңүз? Морон Чортомаева Жиделе Жумадиевна. Мореки биздин эң биринчи улучшенный эмес болчу да. Бизде номерной фон болчу, стандартный, улучшенный, люксовый, полулюксовый. Ушул жака жанагы сиздер 300 миң сом сурап ремонт кылабыз деп, бирок сизге бербей койгон. Кучуковго миллион сом бөлүнүп, бирок абал ушундай болуп атат, э? Демек, сиз дагы шектенип атасыз да ошол акчадан жеп кетишкен, э? Шектенип атам. Бияка келиңиз. Мына бул палата тоже после исполнителя ремонтной деятельности палата болчу. Бул жерде палатанын бүт баары кургак болчу. Ушул жерде трехместный номер болчу. Кошмар. Азыркы абалы ушул. Кошмар. Бул жерде Кошмар. Суу кантет я? Берде бар эмелерден. Бул жерде болгон ушул бир корпус калган. Бизде деген конвекторлордун баары тең иштеп аткан. Мынакей мындай конвекторлорубуз бар болчу. Ар бир комнатаны өзүнчө азайтып, баягы давлениесин көбөйтүп, ушул конвекторлордун баары иштеп турган. Азыр болсо конвекторлор бирөөдө иштебейт. Ушул жана калган болгон ушул эле корпусубуз. Мурда муну деген улучшенный деп койчу. Толугу менен биякта талкалайлы деген эле ой экен да. Цели только ушул санаторийди банкротствого алып келип талкалап кетиш керек болчу да. Түшүнүктүү көрүнүп турат, киргенде эле көрүнүп турат бардыгы жараксыз абалга келгени. Жанагы кыйып кеткен бактарды барып бир көрүп келели. Мынакей кыйылган бактарга биз баратабыз, бирок биздин алдыбыздан мондай дагы бир корпус чыкты. Бул корпус Венера айым директор болгондо иштеп экен. Азыр бардыгын ушинтип талкалап банкротствого алып келип коюпту. 4-үнчү корпус деп айтып атышат. Мына караңыздарчы абалды. Зөөкүрлөр, булар зөөкүрлөр. Буларды карасаңыздар, мына эшиктерин полдорго чейин чыгарышып, бул жерде Сиздин убагыңызда бул иштеп турган. бул иштеп турган. Муну биз жазгы убакта жана сүт ичкен кишилер келип жалаң лечение процедураларды албайбыз. Ушул жакта биз сүт сатат да, балдар арендовать этип, ошол жерден сүт ичкенге келишет. Ошондо эмелерибиз жетишпей калганда месаларыбыз ушул жерге жаткызчубуз. Андан тышкары бул жерде өзүбүздүн сотрудниктер барып келип, жол биlet кымбат, айлык аз, ушул жерде турушчу. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эшиктерин болгон терезелерин баарын чыгарып, монтип колдордон бери баарын колдуп кетти. Бул эми менин оюмча буга мен сөз Тазалап да койбоп тургу. бул мындай варварские отношения деп коет да, варварское отношение деп. Эми бул ошо мен шектенгеним ушул болуп атат. Баарын тең сатып алып жүрүп берген. Өздөрүнүн кызыкчылары үчүн ушундай чоң биздин имараттарды коргоюшкан. Жаратылыш бирок абдан жакшы экен да, абдан жакшы экен мына. Той топурлар өткөзүшөт, айыл жергелерде алардын дагы баягы өзүнүн бир какой-то дополнительный. Ушул жакта дагы эми талкалап аракет кылып атыптыр да, кол салып. Отоплениянын баарын тең мынакей өзүңүз байкасаңыздар, бул жерде мынакей бир дагы отопление жок уже. Сиздин убагыңызда жанагы батареялар бар болчу, э? Ооба, бар болчу. Бул ошо радиаторлордун баарын тең жулуп кетишкен. Эми бунун баарын Жулуп кайка алып кетиптир? Белгисиз да? Белгисиз, складтарда жок, эч жерде жок. Аны эми ошонун баарын көрүп туруп, мындай нерселер көп эди, көрүнүштөр. Ошол себептен мен ошо укук коргондарга өзүм ошо Коңгуроо кагып атасыз. Коңгуроо кагып атам да. Себеби муну мен кандай кылып астана канча деген эми бул радиаторлорду алар кандай кылып сатып ишти, эмне кылып сатып ишти? Аларды эми сатып алыш үчүн бул жерге отопление бул кандай деген акча бар? Туура. Кандай деген каражат келет бугачы? Бир көзгө көрүнө турган ушул конференциябыз ушул болчу. Ушундан болсо да 5-10 тыйын таап, биртике да болсо майда чүйдө помощьтарыбызды биртике постель алып, жаңыртып, же болбосо бир посуда алып жаңыртып, ушул жерден биртике бир киреше тапчысыздар, э? Киреше киргизип, өзүбүзгө санаторийге бир пайда болчу эле да. Анан жүрүңүздөр бул жерде мынакей бул конференциялардын
комната отдыхтары бар. Бул жерде ушул жерде система отопления, ушул жерде бойлерлер турчу. Мынакей өзүңүздөр тартып алыңыздар. Бул жерде деген мынакей система отопления. Ушул жерден кетчү да. Бир эмес эки бойлер бар болчу килеген. Союздун алынан калган. Абдан жакшы. Биз өзүбүз ошол ремонт кылып мынакей Бул казандар да курдап кетиптир. ошонун баарын тең алып, ошонун баарын тең кайда кеткен дайыны жок. Түшүнүктүү. Жүрүңүздөр. Жана бактарды көрүп келели. Канча бакты орто эсеп менен канча бакты кыйыптыр? Алексей Николаевич, Валентин Тимофеевич, идемте сюда, Алексей Николаевич. Я Алексей Николаевич. Вот, Валентин Тимофеевич, ну вот здесь вот вам, наверное, лучше, вы лучше расскажете, что у нас здесь было. Система отопления, да, вот что? Здесь стоял бак Аристон, два этих, Бойлера. как их называют, Тена и один Аристон. А тут бочка стояла, ну, бак такой, тоже на... Ясно. А где это все? А где это все? Арендаторы тут действовали. Ясненько. Ну, это все, вот это самое, по указанию бывшего директора Кучукова вот этого, да? Жүрүңүз эми жанагы бактарга аябай кыянаттык жасады деп айттыңыз эле. Было действующее. Сейчас смотрю. Караңызчы, мына суу агып атат мынакей. Бул эмне деген айванчылык. Это все было действующее. Там ванна работала. Горячая, холодная вода была. Потолок Биякта не был, потолок бар беле? военный был. Сюда. ремонт жасап Заходите, пожалуйста, вот здесь тоже возьмите. Здесь комната отдыха были. Вот сейчас смотрите, в каком состоянии сейчас. Здесь вот, здесь холодильники стояли, ага, оборудованные. Сейчас посмотрите. Все надумано. Это все специально сделано. Атайлап койгон, э? Да, мы так думаем. Мы это знаем, да, что это? Кыйылган бактарды көрүп келели. Булардын баары эми азыр по всей территории 26 гектар. Азыр дагы мындан тышкары дагы бул елдерди көрсөтөбүз, сосналардын пенёкторун көрсөтөбүз. Ошондо сиз 400 жакын бакты кыйып салды депи? Жакын бак азыр тиги эме боюнча не досчитали. Эми көрүнүп турат, могу жакын арада эле араланган. Мына мисалы үчүнчү бир эле бакты, мына сосна елдерди билесиздер өздөрүңөр, что баарыбыз тең баягы ботаника окуганбыз дегенде канча убакыт керек бир бак өсүш үчүн. Туура. Эми бул биякты могу зеленый эме жанагы ушуларды экология жагынан ошолор каякты карады билбейм. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, ушу бир 40 бактын өзүнүн разрешение эң ашып кетсе, и то даже 40-ка жетпейт. Разрешениясы бар экен, калгандарына разрешение жок. Ушу жерде эми бир 400гө жакын ушундай пенёктор бар. Бактарды кыйып, ушундай жаратылышка булар кыянаттык мамиле жасашыптыр, э? Ооба. Чоң рахмат. Анан жанагы сиз жолдо кетип баратканда айтпадыңыз беле, биздин административдин зданиялык бар болчу, ошону дагы талкалашыптыр деп, ошону бир көрүп койсок. Жүрүңүздөр. Бул эми ошо 4 Азыр жолдон мынакей ушундай дагы кичинекей бир имарат бар экен. Бул деген эже бул эмне имарат? Ушу жерде биздин 3 люксовый номерибиз бар. Булар дагы бизде жайга кышка карабай иштеп турчу, круглогодично эле. Ушу жерден биз азда болсо ушу киреше алчу элек санаторийге. Мына ушунун дагы ичиндеги ушу отопительный полностью системанын баарын тең, радиаторлордун баарын тең жок кылышкан. Андан тышкары айтып атпайм, эмне үчүн варварский деп атам. Даже ушу кабелдеринен бери кесип кетишкен да, азыр ушинтип 2 жылдан бери иштебей, өзүнчө урап турат бул здание. Жүрүңүз кирип көрөлү. Демек азыр киреше алып келбейт туурабы? Суук. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ремонту жакшы эле турбайбы бияктын? Ооба, биз ноаста ушунун баарын жасаганбыз ремонт. Мен иштеп турган кезде жасалган бияка ремонт. Сиз иштеп турган кезде ушунун баары курулуптур, жасап. Канаки жанагы эме батареялар жок, мынакей. Батареялар мына өзгөр көрүп атасыздар, бир да отопительный эме жок, система жок. Бул жерде деген ушу Эми буга канча деген каражат керек туурабы мунун баарын калыптырдан? азыр биз бүт сиз айткандай
дагы инвентаризация кошуп өтүп атат. Ушул жерде ар бир люкстун ичинде өзүнүн холодильник, өзүнүн телевизорлору да бар болчу. Алар дагы жок, Ошондон бери жок, ооба. Эми буундай биз бул майда болуп кетет го, мындай биз шейшеп төшөктөрдүн баарын тең матрастардан бери ушундай бүт бир өңчөй болчу, баарын тең ушу биз общество слепых деп ошол жака договор составлять этип ошол убакта мен жаңы бойдон алгансыз. алдым элем жаңы кылып Бул нерселер да жок болуп атат, нерсенин да көбү жок, эми ал эми майда барат деп буга көп эме Түшүнүктүү. бизде мындай орчундугу жок нерселер көбүрөөк болот. А могул биз кирип баратканда могул жерде бир жакшы бир үй турат. Бул эмне үй? Бул өтө кызык тема. Мынакей бул дагы жер дагы бул жерден корпусу. Бул корпус дагы илгери корпус биздин санаторияга караштуу болгон. Андан кийин ошо кайсы бир себептер менен кайсы бир документтери менен аны деле билбейбиз, мага чейин эле Абдыжапаров деген киши чыгарып алган экен да, ушундай. Бул жеке үйбү? Жеке үй салып алган экен. Абдыжапаров дейсизби? Ооба, Абдыжапаров. Аты ким? Абдыжапаров, ой, эме Калыков Жапар, кечиресиз. Калыков Жапар деген. Жапар Калыков. Жапар. Ал киши жакын убакытта 16-жылы ошо өтүп кеткен. Себеби сердечный приступ, там сердечный. Ким болуп иштеди эле? Он өзү бизнесмен. Анан ушу киши бизде 80 сотка жерди ушу киши сатып алды эле да. Бул эми кетиги. Бул ошондо 80 сотканы жеке менчигине чыгарып алып ушундай хан сарай салып алыптыр, э? Жок, бул ал 80 соткага кирбейт. Муну мага чейин эле мурунку директорге чейин бир 3-4 директордун алдында эле ушундай салып алды. Мурунку окуялардан, э? Ошондо электроэнергия, суу менен бул только биздики менен питаться эткен экен мага чейин. Анан ушу сууларды дагы поливной кылып алат. Анан бул жерде жанагы дерево обрабатывающий бир өзүнчө бир эме ачып коюптур, как мини цех сыяктуу. Анан ушу электроэнергия кетип атат деп мен да убагында. Балким ушул кыйылган бактар ушул жака кеткендир. Жок, ал убакта булар саттыбы, эми аны ким билет, каяка Түшүнүктүү. Анан ушу суусун, электроэнергиясын мен жаап, ушуну айылга коштуруп бердим элем да. Эми мунун документин көрүп, кайта көтөрүп, азыр мына мэриядагы бир топ мурун өтүп кеткен жерлерди сот аркылуу алып атат. Балким сотко берсеңиз утуп алсаңар мүмкүн. Биз эми мен билем, что биздин эмеден өтүп кеткен да, тиги сатып алган жеринен өзүнүн кагазынан биздин жерге чек арасы өтүп кеткен, э? Өтүп кеткен бул кишиненчи. Анан бул киши түрө кезинде эле 12-жылы мен директор болуп электе эле ушул жерден жер сатып алам деп ушуга 80 сотка жер Федерация профсоюзов өздөрүнүн комиссиясы боюнча чыгарган эме постановление, что 80 соток для нужд санатория деп. Кийин мен директор болуп калгандан кийин ошондо реализация кылышты. Ушул адам бир лот менен өзү бир аукциондо бир адам өзү участвовать этип Түшүнүктүү. Добровольно сатып алып туруп. Азыркы кезде болсо ушул Мирбек Аскерович председатель болуп, ушул руководитель болуп, өзүнүн подведомственный организациясына, санаторийге мага уже эмне жамандык кыларын билбей 2 жылдан бери ушул өтүп кеткен адамдын кызын колуна кармап алып, оружие кылып, мени жаздырып жүрөт, что мен ошо 80 сотканы ушул кишиге оформлять этип бербей атам депчи. Бул оформляться этилбейт, себеби деген алгыс ал четинен албайм деп атат. Эми добровольный эле покупатель, негизи бу жерде аукцион баары тең мыйзам чегинде өткөн. Булар өздөрү алган. Андан кийин эми Мирбек Аскерович бул кишини алдап, мен сага үйдүн жанынан ошо 80 сотканы чыгарып берем, лишь бы Майминдеевага арыз жаз деп. Акыркы күнү болсо эми $10.000 менден да деп айтпайт, атамдан да деп айтпайт, өтүп кеткен атасын да сыйлабай $10.000 алган ошо 80 сотка жерди бизге өтүп. Сизди каралап атат, э? Фактылар барбы ошону? Фактылар жок. Түшүнүктүү. Жок. Азыркы кезде мен дагы ушу укук органдарга уже өзүм эме жазып койдум, обращение жаздым. Түшүнүктүү. Жанагы сиз мурунку административдик бөлмөңүздү көрөлү. Ушул сиз директор болуп турганда ушул административдик имаратыңыз болчу экен, э? Сиз демек кабинетиңиз ушул жерде болчу турбайбы? Ооба,
ооба кабинет бул биздин ошо административный корпус 7 корпус деп коет. Мунун мына оң жагындагысы биздин административный жагы болчу. Оң жагы ушу бир эле зданиянын. Сол жагында болсо бул жерде биздин эс алуучулар эс алчу. Муну стандартный номер деп койчу да. Жанагы путевкага туура келген, өзүнүн баасына туура келген номерной фонд боюнча ошол корпус болчу. Андан кийинки келаткандар өзүңүздөр көрдүңөр, улучшный, андан кийин люкс деген, полулюкс деген номерлер. Алардын баары тең болсо азыр иштеген. Түшүнүктүү. Бул жерде мынакей батареясын болгон ушу зданиянын бир да батареясын карабай бүт баарын кезип кетишкен. Муну искусственно эле баягы сатып мүмкүн өздөрү бир кандайдыр бир каражат көрүшсө керек, менин оюмча. А бирок мунун эң жогорку цели, мындай эң поставленный цели бул банкротствого алып келиш да санаторий.